Трансформация курсунда сиздерге эмнелер берилет. Биринчи эле кезекте биз энергия менен иштейбиз. Эмнеге? Анткени биз көп учурда энергиябызды туура эмес колдонобуз. Мисалы биздин ата-энебиз бар. Дал ошол ата-энебизди аяган учурда, ата-энебиздин алдында күнөөлүү сезген учурда, капа болгон учурда биз энергиябызды ата-энебиз тарапка жумшап коебуз дагы. Мисалы ата-энебиз өтүп кеткен болсо, ата-энебиз тарапка жумшап коебуз дагы. Ата-энебизди өзүбүздүн балдарыбыз катары кое алабыз жана ата-энебиз менен иерархиябызды сактабай коебуз. Мындайча айтканда, сиздер трансформация курсунун биринчи эле кезекте, биринчи эле модулунда дал ошол энергияны башкаруу менен иштейсиздер. Мисалы, үй бүлөдөгү энергияны башкарууда биз жолдошубузду көп учурда өзүбүздөн күчтүү эмес, өзүбүздөн алсыз кылып, өзүбүздөн кийинки орунга коюп алганда дагы айымдар өзүбүздүн энергиябызды башкарбастан дал ошол жолдошубузду өзгөртүүгө, жолдошубуздун туугандарын өзгөртүүгө кетиргенде дагы энергиябызды абдан көп жакка кетирип коебуз. Ошондуктан бул жакта үй бүлөлүк иерархияны дагы ордуна коюу менен иштейбиз. Анан албетте балдарыбыздын иерархиясы. Мисалы, биздин балдарыбыз көп учурда бизден кийинки орунда бизден алыш керек болот. А биз көп учурда балдарыбыз бизге бериш керек. Балдарыбыз кийин бизди караш керек деп балдарыбызды тарбиялайбыз дагы, балдарыбызды ата-энебиздин ордуна коюп алабыз. И ошол учурда дагы биз балдарыбыздан алып баштайбыз. Эгерде биз балдарыбыздан алып баштасак, ата-энебизге бере турган болсок, бизде албетте энергиялар туура эмес кетип баштайт. Дал ушул учурда булардын баардыгы бизге эмнеге керек? Деги эле энергияны биз эмне үчүн башкарышыбыз керек? Анткени биз энергияны дал ошол ата-эне, үй бүлө, бала чака менен туура эмес жүргөн учурда биз өзүбүздүн жашообузда алдыга карай кете албайбыз. Мисалы, ден соолугубуздан аксап баштайбыз, анткени энергия жетишпейт. Балалуу боло албайбыз, анткени энергия жетишпейт. Акчабыз көп болбойт, анткени энергия жетишпейт. Бизнесибиз алдыга кетпейт, анткени энергия жетишпейт. Жана башка түрдүү алдыбызга койгон максаттарыбыз дагы орундалбайт. Жана ошол эле учурда биздин жолдошубуз менен болгон мамилебиз бузулат, ата-энебиз менен болгон, балдарыбыз менен болгон мамилебиз бузулат. Анткени баардыгы өз ордунда эмес, баардыгы аралашып кеткендиктен иерархия бузулганда дагы энергия туура эмес кетет дагы, энергиялардын баардыгы туура эмес колдонуп баштайт. Ал эми сиздер трансформация курсунун жардамы менен дал ушул энергияны башкарганды, туура башкарганды жана ордуна койгонду жана туура багытка колдонгонду үйрөнөсүздөр. Жана ошондой эле бул эле эмес, албетте сиздер лоялдуулук закону деп сиздердин жашооңуздарда эмне үчүн сиздер каалаган нерсе жашоо, сиз каалаган жашоо, сиз каалаган акча, сиз каалаган мамиле, сиз каалаган ден соолук эмне үчүн болбой жатат? Чындап келгенде мен кимдин жашоосу менен жашап жатам? Жана ошондой эле мен эмне үчүн ал жашоо менен, өзүм каалаган жашоо менен жашай албай жатам деп өзүңүзгө тиешелүү, өзүңүз каалагандай ийгиликтерди жаратып, өзүңүз каалагандай ден соолукта, өзүңүз каалагандай мамиледе акча таап жашаганды албетте үйрөнөсүз. Булардын баардыгы трансформация курсунда өзүнчө сабак болуп берилет. Андан кийин трансформация кыла турган практикалары, диагностикалары дагы берилет. Жана ошондой эле сиздер жашоодо балансты сактаганды үйрөнөсүздөр. Баланс деген эмне? Биз көп учурда жашообузда туура эмес сөздөрдү сүйлөйбүз, туура эмес мамилени жасайбыз, туура эмес ойлонобуз. Ал эми баланс законунда сиздер экологично, таза жашаганга үйрөнөсүздөр. Карыз бербейбиз бирөөгө, карыз албайбыз, бирөөнүн акысына кирбейбиз, бирөөнүн ажырашканына себепкер болбойбуз, бирөө жөнүндө кеп кылбайбыз. Анткени биз бирөө жөнүндө кеп кылсак, кандай жакшы сөз айтсак бизге жакшылык менен келет, жаман сөз айтсак бизге жамандык менен келет деген сыяктуу жашообузда биз балансты, жашообуздагы балансты кармаганды жана балансты дагы туура кылганды үйрөнөбүз. Жана ошондой эле биздин жашообуздагы эң чоң зыянын тийгизген бул биздин күнөөлүү сезимдерибиз. Дал ошол күнөөлүү сезимдер боюнча трансформация курсунда өзүнчө сабактар берилген, өзүнчө практикалар берилген. Бизде ата-энебиздин алдында көп учурда күнөөлүү сезебиз өзүбүздү, же ата-энебизди күнөөлөп жашаган учурларыбыз болгон. Мага ушундай кылыш керек эле, мындай кылбай койду деп өмүр бою, мисалы мен окушум керек эле, мени окутпай койду деп ата-энебизди күнөөлөп, энергиянын баардыгын ошол ата-энебиз жакка кетирип жашайбыз. Мисалы,
зордукталган түрдүү ситуациялар болгон болушу мүмкүн. Ошол учурда мен таза эмес болдум деп дагы өзүбүздү кабыл албай, өзүбүздү күнөөлөп жашайбыз. Балдарыбыз менен болгон мамиледе дагы мен балдарымды чоңойто алган жокмун, мен балдарыма ата-энелик сүйүүмдү бере алган жокмун деп балдарыбыздын алдында дагы өзүбүздү күнөөлөп сезип жашайбыз. Ал учурда дагы биз балдарыбызга сүйүү бергендин ордуна күнөөлүү сезим беребиз дагы. Анан балдарыбыздын жашоосунда түрдүү кыйынчылыктар боло берет. Жана ошондой эле айымдар көп учурда аборт кылган учурда, жана ошондой эле аталар дагы дал ошол аборт кылган балдар үчүн дагы аң сезимдин түпкүрүндө күнөөлүү сезимдер менен жашай беришет. Жана ошондой эле биздин өтүп кеткен ата-энебиздин алдында дагы, өтүп кеткен жакындарыбыздын, балдарыбыздын алдында көптөгөн күнөөлүү сезим болот дагы. Өзүбүздүн энергиябыздын баардыгын ал күнөөлүү сезимдерге жумшайбыз дагы. Жашообузда өзүбүздүн каалаган результаттарыбызды, өзүбүздүн каалаган жашоону жашай албай, ооруп, кыйналып, кыйынчылык менен өзүбүздү жазалай беребиз. Ушулардын баардыгы трансформация курсунда сабагы, ар биринин өзүнүн трансформация кылуучу практикалары берилген. Жана ошондой эле бизде капачылык деген сезим менен жашайбыз. Капа болгон сайын биз кичинекей баланын абалына түшө беребиз дагы, жашообуздагы баардык боло турган ийгиликтин баардыгын аркага тарта беребиз. Мындайча айтканда өзүбүздү аркага тартып жашайбыз. Курста сиздер албетте капачылык боюнча өзүнчө сабактарды жана анын трансформация кылып капачылыктарын арыла турган практикаларды дагы жасасаңыздар болот. Трансформация курсунда берилген. Жана трансформация курсунда өзүнчө эмоция боюнча абдан сонун сабактар берилген. Анткени биздин дал ошол айтылбаган сөздөрүбүз, сезимдерибиз, эмоцияларыбыз, сыртка чыкпай калган сезимдерибиз, бала чактан тыйылган, чөйрө тараптан тыйылган ар түрдүү эмоцияларыбыз, мисалы биздин кубанган, сүйүнгөн, ыйлагыбыз келген, ачууланган, кайгы түрдүү эмоциябызды биз кайсы бир учурда напряжение болуп, ошол эмоциябыз сыртка чыкпай калат дагы, биздин ичибизде калып калат дагы. Алар биздин денебиз аркылуу оору болуп чыгат, же биздин денебизде, аң сезимибизде жашап келе берет дагы. Алар биздин жашообуздагы ийгиликтерге кете турган энергиянын 85% дал ошол сыртка чыкпай калган, айтылбай калган эмоцияларыбыз, сезимдерибиз, сөздөрүбүз алып кете берет. Дал ошол тыйылган эмоция биздин жашообузда абдан чоң таасирин тийгизет. Ал боюнча дагы курста практикалар, трансформация кыла турган практикалар өзүнчө берилген. Жана ошондой эле биз өзүбүздү сүйгөндү эч качан билген эмеспиз. Себеби дегенде өзүн сүйүү биз үчүн бул өзүбүзгө гана көңүл буруу, бул биз үчүн кайсы бир деңгээлде күнөөлүү сезимди жаратып келген. Мен өзүмдү сүйсөм, анда мен балдарымды сүйбөй калам, ата-энемди сүйбөй калам, өзүмдү гана ойлоп калам деп. Биз эгерде өзүбүздү сүйө албасак, өзүн өзү сүйбөгөн адам дүйнөдө эч кимди сүйө албайт. Жаратканымдын бизге берген денеси, биз ошол нерсени сүйүп, ошол нерсеге ыраазы болуп жашабасак, албетте биз эч качан башка эч нерсени кабыл ала албайбыз. Анткени биздин жашообуздун баардык нерсеси биздин өзүбүздөн башталат. Өзүбүзгө болгон сүйүү боюнча да сабактар берилген, жана ал боюнча практикалар дагы берилген. Жана ошондой эле бактылуу жашоого үйрөнөбүз. Эгерде биз өзүбүздүн азыркы жашап жаткан ушул учурдагы жашообуздун бактылуу экенин, ушул учурдагы жашообуз бул өзү эң сонун жашоо экенин билбесек, биз эч качан эртеңки жашообузга кадам таштай албайбыз. Бактылуулук программасы боюнча дагы өзүнчө сабактар берилген, өзүнчө трансформация кыла турган практикалар берилген. Жана ошондой эле сиздер предназначенияңыздарды табуу боюнча дагы өзүнчө практикалар, өзүнчө трансформация берилген. Анткени предназначение жөнүндө айтсак, эгерде биз өзүбүздү кыйнап, мен акча табыш үчүн гана ошол жумушту жасашым керек десек, биз ал жумуштан эч качан ийгиликти жарата албайбыз. Ал эми биздин жүрөгүбүз каалаган, ушунчалык биз рахат алган жумушту жасай турган болсок, анда биз өзүбүз үчүн дагы ийгилик жаратабыз, жана чөйрө үчүн дагы чоң кызматтарды кылып, албетте чоң ийгиликтерди жарата алабыз. Ошон үчүн биз өзүбүз сүйгөн, сүйүктүү жумушубузду табуу бул абдан чоң мааниге ээ. Жана ошондой эле эң кызыктуу модуль бул алдыга максат коюу. Максат коюуга дагы үйрөнөбүз. Анткени мисалы биз бала чактан келип өзүбүзгө мисалы кандайдыр бир нерсебизди алып бербей койсо, бул кымбат, акча жок, болбойт деп көптөгөн чектөөлөр менен чоңойсок, анда биз азыркы ушул учурда дагы өзүбүзгө кымбат,
акча жок, кое турайын, кийинчерээк деп өзүбүздүн максаттарыбызды кийинки кезектерге жылдыра беребиз. Дал ошол максат менен дагы биз түпкү себеби менен иштеп, түпкү себебинен трансформация кыла турган практикаларды жана сабактарды дагы аласыздар. Жана ошондой эле жан дүйнөнүн бүтүндүгү деп биздин ата энебиздин бири менен болгон мамилесине мына бүгүнкү күнгө чейин биз апам атама ушундай мамиле кылган, апам атама ушундай мамиле кылган деп экөөнүн бири-бирине болгон мамилесинин айынан же атабызды тандап, же апабызды тандап экөөнө бири-бирине ушул убакка чейин биз коргоочу болуп, же апабызды коргойбуз, же атабызды коргойбуз. Жан дүйнөбүздү эки жакка бөлүп жашап келе жатканыбыз дагы, жан дүйнөбүздөгү тынчтыктын жок болгону дагы дал ошол биздин ата энебиздин бири-бирине жасаган мамилеси, бири-бирине айткан сөздөрү боюнча дагы курста практикалар жана трансформациялар берилет. Анан албетте эң сонун сабак бул биздин ата эне тегибиздин күчүн кабыл алуу. Ата эне тек дегенде биз көбүнчө башкача түшүнүшүбүз мүмкүн. Ата эне тек деген мына менин турганым бул ата энем, менин турганым бул чоң ата чоң энем, менин турганым бул чоң ата чоң энелерим, тайта тайнелерим. Алардын баардыгы мына бүгүнкү күндө менде бар экенин, алардын күчү, алардын таланттары, алардын касиеттери, алардын түрдүү керемет жашоосу менде бар экенин жана алардын күчүн өзүмдөн кабыл алып жана дал ошол күчтү колдонуп өзүмдүн жашоомдогу ийгиликтериме, ден соолугума, мамилеме, предназначениеме, бизнесиме кантип туура колдонсо боло турганын дагы сиздер дал ошол курста үйрөнөсүздөр. Жана бул гана эмес, сиздерге кантип разбор ар тараптан акчага, мамилеге, ден соолукка, предназначениеге берилген атайын сонун разбор боюнча сабактар тартылган. Дал ошол сабактарды дагы сиздер трансформация курсунда аласыздар. Жана бул эле эмес, албетте сиздерге биз дагы да эң сонун сабактарды тартып койгонбуз. Алардын баардыгын сиздер сабакка келгенде дагы таанышасыздар. Жана биздин эң сонун трансформациялуу биздин тренажер сабактарыбыз менен дагы, тренажер курсунун тренажерлору менен дагы дал ушул трансформация курсунда белек алып иштейсиздер. Андыктан биз баарыңыздарды трансформация курсунда күтөбүз. Жашооңуздарды 180 градуска трансформация кылып, эң бактылуу жашооңуздарды өз колуңуздарга алыңыздар. Анткени сиздин жашооңуз, сиздин бакытыңыз, сиздин ийгилигиңиз бир гана сиздин колуңузда. Андыктан сизди командабыз менен трансформация курсунда күтөбүз.